Мына Бактыбек Кемеловичтин бир Панфилов районго первый зам коюп бер деди. Хорошо, карайлы деди мына. Сурап калдыңар, ачык айтайын болуптур. Ачык сурап ачык айтайын мына. Биринчи замга деди. Кое албадым, чече албадым. Кээ бир депутаттар как положение чечип берди деп атат. Аракет кылайлы, экинчи жарым жылдык менен кошумча киреше менен карайлы, мектептерди жабайлы деп. Эми ачык сурадыңар, ачык жооп бердим мына. Мына Бактыбек Кемелович азыр эмоция менен жооп берет азыр. Улукбек Асамидинович. Ал кадрлар боюнча бардыгы конкурстан өткөн. Бирок сен кандай коюп атасыңар, аны бир гана Кудай билет. Аны сен коесуңбу, койбойсуңбу? Аны мен бир гана баягы чалдык. Бирок бүгүнкү күндө сиз суу маселесин айтып атабыз. Сууну чечиңиз. Сууну чече албасаңыз барып өзүңүздү селфи кылбай, жумушуңузду таштап кетиңиз анда. Бактыбек Кемелович, мен ордума келип иштебейсизби азыр эле? Президентке кетиңиз анда, кетиңиз. Мен отурган жерим жок. Кетиңиз, жана мына комитеттен 3 жолу айттың. Мен кетем деп. Анда кет. Кет анда. Эми мындай бир аз сабырдуу болойлу да, урматтуу. Жо, сабырдуулукту мына биз карманып айттык жанатан бери. Ушул кадр маселеде, башка маселеде мен сиздерди туура түшүнөм. Сиздердин артыңыздарда шайлоочулар бар, жардам берип атабыз. Бирок текке каршы кээ бир маселелерди оперативдүү чече албасак, кээ бирде сиздерди кабыл албай калсак, убакыт жетишпей, анан ошол жерде мындай бир эмоция болбосо деген эле сураныч да. Анан ачык дедиңиздер, ачык айттым. Бирок мен Бактыбек Кемеловичке эч кандай претензиям жок. Биз мамилебиз да жакшы. Буга чейин жакшы иштешкенбиз бюджет комитетинде. Анан баягы кээ бир маселеде бир аз убакыт керек болот экен. Кээ бир маселе шашпай чечебиз. Анан ошол жерден мындай бир катуу нерселерге барбасак деген ой да.